Жумагүл Барктабасованын «Мүрзө арасындагы сыр» аттуу аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Жолдошбек шаардын четиндеги мүрзөлөрдү аралайт. Бир нерсе жоготкондой ары басат, бери басат. Бир чоң музейге келгенсип, мүрзөлөрдүн ар биринин маңдайына барып, андагы сүрөттөрдү кунт коюп карап коет. Ал шаардыктардын акыркы жайы болгон ушул жерге бозулан кезде келип, мында жашаган Тайыр деген адамга алгач жолукканын эскерди. Эшик ачып босук аттаганда эле мүрзөлөр жашоосуна аралашып калчу бул кичинекей үйгө келгендердин аягы суубай турганын биринчи жолу көрүп таң калган. Бири дем салдырам деп тирүүлүктүн түйшүгүн тартса, экинчиси жакындарын коюуга жер издеп өлгөндүн түйшүгү менен жүргөндөр эле. Алар жетпегенсип, жаш кабарчы да ушул мүрзөлөрдүн арасында бир киши жашайт дегенди угуп, ага жолугууга келген. «Ассалому алейкум», деди ал коруктун ичине кирип. «Ва алейкум ассалам. Менин атым Жолдошбек, гезиттен келдим эле», деп өзүн тааныштырган ал. «Тайыр, ушул мүрзөдө шайыкмын», деди берки киши. Кабарчы мүрзөлөр корулган тосмого кирип барганда эле сол жак тарапта тосулган 2 чарчы метр жерди көрдү. Тыкан темир тосмо жашыл, сары боек менен боелгон экен. Бул жерге киши коюлган деле билинбейт. «Тайыр ага, бул жерди ким коруп койгон?» «Муну шаардык бир аксакал коруп, аманат кылып койгон. Акыры сөөгүн ызааттап койчу киши болбой калаарын түшүнүп, бул жерди коруп, темир тосмосун өзү ушинтип сырдап, жай казылчу жерди даярдады. Сизди жай казылчу жер үчүн акы сурайт деп уктук», деди Жолдошбек кабарчы шайыкка түз суроо узатып. «Жок, жер үчүн акы сурабайбыз. Кудайдын жери бекер. Биз бул жерге сөөк коюу зыйнатын жүргүзгөнүбүзгө, жай казып даярдаганыбызга акча алабыз. Сөөктү жайына өзүм алып кирип, дубасын өзүм окуп коем. Бул сумманы карылар кеңешип чечишкен. Бизде мусапырлар көп. Албетте, багар көрөрү жок, издегендер болбой, моргдо жатып калгандардын зыйнатын жасап, жаназасын окуп коебуз. Кепинди мечиттен алабыз. Мусулмандардын баары колунда болсо, болбосо да бип-бирдей тартипте коюлат. Аллах бизди жараткандан кийин акыры жатчу жерде да таап берет. Ырыскы топуракта, деп айтылат эмеспи?» деп ал кабарчы берген суроого теригип да койгон жок. «Үйгө кириңиз», деди шайык кабарчыны карап. «Рахмат, сиз кадимки ишиңизди жасай бериңиз, а мен болсо суроолорумду ара чолодо берип турайын». Ал шайык жасап койгон таш белгилерди, темир тосмолорду карап, анан ары жакта салынган ар кандай күлөмдө, ар түрдүү курулуштагы мүрзөлөрдү карап койду. Шайык ал кызыккан маселени илгиртпей түшүндү. «Биз жакшы ишибиз менен атаандашпай, эстелик коюу менен бири-бирибизге атаандашып кеткен жайыбыз бар. Мусулманчылыкта мүрзөгө сүрөт койгонго да уруксаат берилбейт. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхи ва салам айткандай, мусулмандардын мүрзөлөрү башкалардан айырмаланып турушу керек. Ал эми үй кургансып заңгырата күмбөздөрдү куруунун кажети жок. Мусулмандар саман аралаш ылай менен мүрзө салып койгон. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Адам сөөгү коюлган жерлер бир кылым өтүп, кайрадан колдонулуп келе бериши кажет», деди. «Өлгөн адамдар уулуу газ бөлүп чыгарат деген чынбы?» деди Жолдошбек жанатан өзүн кыйнаган суроону узата. «Мен бул жерде жашаганыма 15 жыл болду. 3 балам, 5 неберем бар. Азыр өзүмдү жакшы сезем. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, балдарымдын дени сак. Тескерисинче шаардагы үйдөн балдар да, мен да бул жака качып турабыз. Шаар ичи ызы-чуу. Бул жер болсо тыптынч, түнкүсү жакшы уктайсың. Ал эми мүрзөдөн коркуунун кереги жок. Ал жерде адамга зыяны жок денелер жатат. Биз өлгөндөрдөн эмес, тирүүлөрдөн корксок жарашат го. Себеби азыр таш боорлук көп болуп жатпайбы? Мүрзөлөр арасында жашап, өлүмдү такай эстеп турсаңыз керек. Же бул сизге көнүмүш адат катары сезилип калдыбы?» деди кабарчы. «Жок, эч убакта көнүмүш болбойт. Тескерисинче бул жерге күнүгө ажалды эстеп жашайсың. Жүрөгүң жумшак болуп калат. Кичинекей бала көрсөм, ичим эзиле жакшы көрүп, анын өмүрүн, ыйманын, бактысын тилей берем. Бул жерде кайгы, ылдый көрүп, алар менен кошо кайгырасың. Айрыкча балдардын, жаштардын өлүмүн көргөндө 2-3 жумача эсиңен чыкпай кыйналган күндөр болот. Кишинин жаны чыгып кеткенден кийин түрү өзгөрүп калат. Ыймандуу өлүм болсо татынакай болуп, жүзүнөн нур таанып турат. Кээ бир адамдар өлгөндөн кийин карарып, башкача сурданып калат.
Кабарчы өлүм сүрүн элестетип денеси жыйрыла түштү. Ошентсе да өзү өтө кызыгып жаткан суроону берди. Анан ошолорду карап, ажал келчү күндөн коркосузбу? Ажалдан ар бир киши коркот. Ажал ар бирибизди унутпайт. Аны менен бетме бет кезикчү күн сөзсүз келет. Бирок ал качан, кандай келет кеп ошондо. Кээ бири жакшы эле жүрүп, кыйналбай төшөктө жатып, ыйман келтирип уктап жаткан боюнча кете берет. Ушундай өлүм бактылуу өлүм. А кай бири ар кандай кырсыктан, өлүм менен иши жок жүрүп эле ыйман кетиргенге жарабай узап кетишет. Кээ бир адам узак убакыт ордунан тура албай, жаны чыгаарда кыйналып, 5 мүнөттө эле бүтүндөй жашоосуна тете кыйналууну көрүп туруп кетет. Бул өтө коркунучтуу өлүм. Мен ошон үчүн, Аллах, мага ыймандуу өлүм бере көр, деп тилейм. Ал билген мүрзө сырлары өтө көп болчу. Бул келген кабарчы анын көңүлүнө жага түшсө дагы ал жөнүндө сөз улаган жок. Бир жолу ал көр казып жатып, тереңдегенде башка бир эски көрдүн казанбагы ачылып калды. Көрсө ал жерге бир кемпир коюлуптур. Бети кыбыланы карап арык чырай, кичинекей адам жатат. Ошол адам канча жылдар жатса да түрү өзгөрбөй, уктап аткандай. Мына ушулардан кийин Кудайымдын мен каалаган кишинин сөөгүнө эч нерсе келтирбейм деген сөзү бар экени эске түшкөн. Ошондон кийин биз өлүмгө татыктуу болушубуз керек деп ойлой берер эле. Бизде баары жок бүт эле өсүп турат, бирок жашообуз жакыр, деп сөзүн улады шайык. Ушунун баары эле ыймандын аздыгынанбы деп ойлойсуң? Аллах кайда ыйман болсо ошол жерге береке берем деген турбайбы? Адам жакшы жашоо үчүн күрөшүп, бирок байлыкка жан дили менен берилип кетпей, Кудайды эсинен чыгарбашы керек. Мен ушул жерде бекер жүрөт дейсизби? Сооп жыйнап, акыреттик жашоом үчүн аракеттенип жүрөм. Азыр байлар акчасын банкка салгандай, баарыбыз сооп жыйнашыбыз керек. Акыретте ошол сооптур тозоктон куткаруучу жол болот. Ал эми учурда көпчүлүк жыйнап жаткан байлык эч убакта жаныңа арачы болуп бербейт. Ал азыр дагы бир мүнөттө жок болуп кетүүгө жөндөмдүү туруксуз нерсе. Биз ошондуктан эч убакта жок болуп кетпеген байлык, соопчулукту жыйнашыбыз керек. Учурда депутаттар эл үчүн иштейбиз деп жатышпайбы? Кыйын болсо эл үчүн миллиондорду коротпой эле иштесин, сооп жыйнасын. Мурда дубаналар эл менен бийлик ортосунда көпүрө болгон. Дубана десе азыр кээ бири тилемчи дегендей түшүнөт. Жок, алар олуя кишилер болгон. Үстүндө түзүк кийими жок, эл үчүн кызмат кылып жер кезип жүргөн. Биздин депутаттар алдында машинасы, жардамчысы, бекер күйүүчү май, бекер телефон, дагы көп жеңилдиктери туруп, эл менен жолуккандан качышат. Мунун өзү кызык болуп жатпайбы? Тайыр мечит менен көп иши жок жүргөн күндөрдүн биринде түш көрөт. Анда ата-энесинин үйүндө каза болуп калыптыр. Караса анын сөөгүнүн жанында баары ыйлап отурушат. Ал өлгөн жокмун, мына мен деп кыйкыра берет. Эч кимиси аны көрбөй койду. Андан бөлүнүп өзүнчө жаткан денесин майрам сууга алып, кепиндеп көм салганын да көрөт. Өзү болсо сыртта калды. Эми денеме кантип кирем деп кайгырып жатып ойгонду. Өзүнчө ичер суум бүтүп калган экен деп ойлогон. Бирок кайра бир жумадан кийин түш көрсө, аны ак кийинген адамдар кармап туруптур. Кете албай, кое бергиле деп жатты ал. Бир аксакал келип, эми кое бергиле деди да, эй бала, сенин ордуңа башка киши кетти. Мечитке барып кызмат кыласың, деди. Энеси бул жакшы түш экен деп жоруп, мечитке барышы керектигин айтты. Ал мечитте жүрүп, кийин 5 адамдын ичинен Кудайдын буйругу менен шайык болуп калды. Түш аркылуу арабча окуганды үйрөндү. Түшүндө Иерусалимде, Асман мечитинде да намаз окуган. Ал кара дуба окуганды билген менен эч убакта аны колдонгон эмес. Албетте, ага кайрылгандар болгон. Ар түрдүү себептерди айтып келишкен. Бирок Аллах кимди жакшы көрөт деген суроого сабырдуу болгон пенделерди жакшы көрөт деген жооп болгон экен. Ким сага жамандык жасаса, ошого сабыр кылып, тескерисинче алар үчүн дуба окуп, Кудай, ушу пендеңдин күнөөсүн кечир деп койсоң, экеселеп сооп жазылат экен. Эң биринчи эле напсиңден сактан. Өз напсиң өзүң коркунучтуу жооп болот деген. Ошону шайык көп айтчу. Кабарчы бул жолку таанышуудан кийин Тайыр менен дагы бир нече жолу жолуккан. Ага жакында боло түшкөн. Жумуштан чарчаганда,
бул кишиге келип мүрзөлөр арасындагы жымжырттыкта аны менен көп жолу сүйлөшкөн. Ал ушул жерде кимдин мүрзөсү кайда, ал кандайча каза болгон баардыгын билчү. Ал тургай кайсы арбакка арналып Куран окулат, кимге арналып үйүндө май токош жасалып жатат, ошону да сезчү. Бирок акыркы жылдары Жолдошбек жумушуна байланыштуу жер которуп кетти эле. Ошол 20 жыл аралыгында ага кезикпей калды. Бул жолу ал шаарга кайтып келип, келгендин эртеси эле мүрзөдөгү шайыкты көздөй бет алган. Азыр ал 80-85ке чыгып калса керек. Мени тааныйт болду бекен, деп ичинен күдү ойду көп ойлоп келген эле. Эми Минтип анын мүрзөсүндө турат. Жолдошбек Тайыр ага көп жолу өлүм жөнүндө айтканына карабай, аны өлбөчүдөй сезген эле. Бул киши ушул мүрзөлөрдө түбөлүк жашаган экен. Бул жашоосунда дагы, кийинки жашоосунда дагы, деп ойлоду кабарчы. Бейиттер арасында таш белгини карап, Тахирдин баласы Аскарга кайрылды. Шайык ата кандайча көз жумду? Жакшы жүрүп эле бир күнү төшөктө жатып калды. Анан 2 күн өтпөй үзүлдү. Өзүнүн кетээрин сезгендей эле бизге баардык акылына саатын айтып жатып кетти. Эч бир коркуу сезим деле болгон жок окшойт. Өлөрүн саат мүнөтүнө чейин сезип эле тургандай. Бирок ага эч кейбегендей кете берди. Мага айткан акыркы керээзи ушул болду. Мүрзөнүн арасындагы үйдү таштаба. Менин ордума сооп жыйнайсың. Эми мен шаардагы үйгө барбай эле мында биротоло калып каламбы? Жалгыз эркек баламды жаныма тээк кылып алып алам, деди шайыктын баласы.